Туугандар, барыңыздарга ассаламу алейкум. Видеонун башында сиздерге ушул 312 автосервиси боюнча чакан обзор кылып, маалымат берип өтөйүн. Эмне кылат, кандай кызматтарды аткарат, чо почем, ошонун бардыгынын алдыңкы мүнөттөрдү көрө аласыздар. Биз менен бирге болуп алыстабай туруңуздар. Бул 6-кабатта жайгашкан, кышында деле эч кандай эме жок. Суук, буук, жүдөө, кака деген нерсе жок. Резинкалар бар, бүт сатылат. Комната уголок ожидания деп коюн. Бул сервис Реутовдо жайгашкан болчу. Ал жактан байкелерибиз бул жака көчүшүптүр. А бул жак болсо мынакей чакан офис, кабинет, склад и тетиктер жайгашкан жер. Майлардын бардыгы сертифицированный дейт. Ассаламу алейкум. Бул жагыңыз склад, чакан полкалар, тетиктер менен расходниктер. Такси, в основном Солярис, Шкода, Polo ушуларга в основном. Кызматтар боюнча кандай эмелер бар дедиңиз? В основном ходовой, мотор жазабыз, замена масла, шиномонтаж бар. Кузовной электрика, кузовнойдон башка почти кылырыбыз бар. Ага. Так, и пока электрик жок болуп атат, но балдар легкий электрикаларды карай берет, но мозги эмелерди пока сложныйларды пока каралбай жатыптыр да, э? Так, тетиктер боюнча бүт расходниктер, майлар, эмелер и жок эмелерди дагы день в день же болбосо либо на следующий день заказ кыласыз, э? Ушул жерде бүт ушул керектелүүчү автоунааларга запчастьтар бар. Так, эми сервис боюнча дагы бир обзорду кылалы. Майлар боюнча бочкадагы майларды айта турган болсок, Рольф, Такаяма, Shell, Toyota. Бочкадагы майлардан куя турган болсоңуздар, талант паке канча эле? Солярис Риолордук бочкадагы май 3200 болот. Bunun içinde 3 фильтр кирет, масляный воздушный салон. А если только масляный элемент өстүсө 2800 болот. И Шкода, Polo, алардыкы 3,5. Алар кичине май көбүрөөк кетет. 3 фильтр менен работа май ошонун ичинде. Майлар полный автобустан сертифицированный, контрафакт эмес да, жана гарантия бар. Дарек боюнча келгенде посттон кандай калат? Ал келердин астында 5 мүнөт калганда бизге чалып коет, биз пропуск заказ кылабыз. И кнопканы басып 6 этаж деп келе беришет. 6-этажга чыгып, көтөрүлүп келе беришет, э? График кандай? График эртеңки саат 10дон кечки 9га чейин. İşte бересиздер. Так машина калып кетсем до конца добивать этебиз. Бүтүрүп, э? Суусундуктар бар, и еще биринчи кабатта ушул эле сервистин чайканасы бар, э? Биздин таксист коллегаларыбыз ошондой автосервистин кызматынан келип пайдаланып кетиңиздер. Агаларыбыз даяр, резинкалар да бар экен. Азыркы баа менен переобувка менен 15 радиус дөңгөлөктөр 15 000 болот да. Переобувка дөңгөлөк ошончо полный. Резинкалар менен кошо. Жаңы. Кышкыга дагы мынакей сезонго жакындап келатат, алмаштырам дегендер үчүн, э? Сервис өтө ыңгайлуу жерде жайгашкан, 6-кабат, ролставнялар менен кечинде жабылат, кетет. И кышында бул жерге жогоруда айткандай эле эч кандай эме жок. Здравствуйте. Здравствуйте, Семеновская набережная. Пожалуйста. Спасибо. Всего доброго вам. До свидания. Биринчи заказ 12,5 мүнөт, 432 рубль. Кудайга шүгүр. Туугандар, барыңыздарга ассаламу алейкум. Аким KG YouTube каналына кош келиптирсиздер. Аты жөнүм Гүлжигит болот. Москва шаарында Яндекс таксиде иштейм. Жана ошондой эле өзүмдүн жеке YouTube каналыма ушул такси тууралуу видеолор тартып, контент жаратам. Дегенче болбо, экинчи заказ келип түштү. 4 мүнөттүк подачасы менен 1,50 коэффициент менен уважаемый комментарий менен келди. Алып туруп анан комментарийди окуп өтөйүн.
Так, уважаемый водитель, просьба ожидать пассажира не менее 15 минут. От времени подачи ожидание будет оплачено согласно вашему тарифу. Заранее благодарим, дейді. Демек, бұл не деп атады? Таксиде негізі 10 минут күтуге уақыт беріледі. 3 минуты бұл ақысыз, қалған 7 минуты бұл ақылы, платный. Вот. Сол 10 минут күткеннен кейін клиентің шықпаса, атмен ағылып кетіп қалсаң болады. А бұл емне деп атады? Бұл айтып атады, мені 10 минуттан көбірек күтіп қой. Ақшаңды төлеп берем, ожиданияны депші. Ошондой деп комментарий жазып қойып тұр. Ну ладно, ну чё? Біз всегда мындай комментарийлерді учитывать еткен адамбыз. Ошондой анан сөзүмдү улай кетсем, ошол YouTube каналыма ушундай видеолорумду тартып, кызыктуу учурларын тартып, контент кылып келем. Кутуктап кетсеңиздер болот, 10 000 катталуучу болдук. Кубанычыма чек жок. 22 сентябрь саат 17:04 болуп атат. Экинчи заказыма келип калдым. Туугандар, ана сиздерге Атаман таксопаркын сунуштап кетейин, РФ боюнча. Парктын комиссиясы 2,5% акчаңыздарды 24/7 моментально эч кандай чектөөсү жок, эч кандай комиссиясы жок чечип алсаңыздар болот. Таксиге текшерүү полный пакет документтер жасалат. Путевой лист, страховка, лицензия, жаңыдан чыккан бекендештерибиз үчүн кесалка жардам берилет. Ситимобиль менен Яндекс койлап беришет, экономдон Майбахка чейин улап берет. Экспресс, доставка, курьер, грузовой, ал тарифтерди бар, кошуп беришет. Анан ар бир ай сайын акчалай розыгрыш уюштуруп турат. Төмөндөгү телефон номерлерге чалып, Гүлжигиттен Аким Кежи YouTube каналынан деп кошулуп, аман эсен жумуштар кылып жүрө бериңиздер. Барыңыздарга ийгилик. Комментарийди учитывать этебиз дагы, анан ушул жерде 15 минутта турабыз. Так, получается улица Брянская, да? Спят усталые игрушки, книжки спят. Пожалуйста. Всего доброго вам. До свидания. Багажник. Bir saat tap geldim, ребята. Не представляете, Садовое кольцо пробканы кечирип эле го. GPS-тин тупит экен экинчи маселе. Анан 59 мүнөттө 1362 рубль. Буга чейинки бир видеодо айттым эле, таксиге жаңыдан чыккандар үчүн кеңеш депчи, коркпой чыгар эле депчи. Но в этом видео хочу сказать, кече күнү GPS-им тупит этип калып, бир пассажирди 20 мүнөт кечиктирип алып бардым. Третий кольцого чыга албай. Өтүп кетем, съезден бул жака кирем, ал жака кирем, мындай кылам. Навигатор вообще тупит этип калды. Барын бириктиргенде 2 жыл болду мен иштеп аткармачы. Арада 3 ай иштебей кой, 1 ай иштебей кой. Ошентип барын бириктиргенде 2 жыл болду. 2 жылдын ичинде иштеп атып эле шаардан адашып калып атам менчи. Поэтому жаңыдан чыккандарга кеңешим мындай: доставкаларда иштеп көргүлө, анан кийин таксиге чыккыла. Сразу чыксаңар действительно кыйналасыңар. Яша блок кылат, жалоптар көп болот. Поэтому аккаунттарыңарды абайлап эметкиле. Вот, ошол. Дальше эметелим, Киевский европейский торговый центрдин тегерегинде жүрөбүз. Ошондой кеңештерге туугандар. Здравствуйте. Да, здрасте. Улица Истринская, да? Да. 20 мүнөттө алып келип койдум бул красавчикти. Канча болду? Болбойсуңбу? Завершаю заказ. Алмай? 635 рубль. Анан буну алып келатканда бир заказ түшүп калды. Ошол заказга бара коеюн. Өтө долгий поездка деп келди. Экинчи адрестер менен көрүнүп келди ошкек. Просто укпай калыппын, беззвучныйга коюп алчы. Анан бир карасам көзүм түшүп кетти. Деп сразу принимать этип алдым да. А так, улица Ивана Франко 10. Бара турган жерибиз футбольная 6 дейт. 53 мүнөт дейт. Троицкий жакта экен, город Троицк. Пассажир указал ему не звонить дейт. Хорошо, жеткенден кийин чалбай күтүп турабыз. Ушундай туугандар. Таксинин жумушу кызык. Азыр эле заправкам жанып калган болчу, бензин куюп алайын деп
Эме кылдым. Заправка Газпромнефть тауып барсам, заправка жабык. Времени технический перерыв, бензин куюп атыптыр. Качан ачылат дедим мен кошо бир 5-6 машина турган болчу. Качан ачылат десем, азыр ачылат дегендей кылып атышат деди. 10 минут 15 минут күттүм ошол жерде. Туалетке да барып келдим. Анан что-то ачылбайт окшойт деп башка Газпромнефть навигатордан башка заправка таап, ордума мен бир 10 метр жылсам, ачып атышат заправканы. Тарс разворот алып туруп кайра кирдим. Ушундай кызыктуу моменттер да болуп турат. Слушай, ты можешь как-то? Если осторожно, да, можно. Нет. Раньше ставил. Сколько там? Так, сейчас завершаю. 33 минуты ехали. Так, а обратно что? Как обратно? Ну, знак на обратно. По платнику стороне. Так, 985 рублей. Ну. Спасибо большое. Так, вы дали так. 1200, 1300, Спасибо зачем? Вы меня выслушали. Ну, правда, у меня сегодня день, ты понял, блядь. А, Он меня, это тиран. Все, Да, но главное его- для меня. А вот Осман, мы с ним, я его довозил, это. Вот ехали, разговаривали, да? Да, я видел, он кричит. Я наоборот, как-то думал, это. Ну, ага, ну когда ты на старших, там вот это, ну ты понял, кто по чину, да. конечно, там, да. орет, блядь, я сегодня ходил, его не было, и этого. Ничего не забыли, да? Все, всего доброго вам, до свидания. Так, все. Акырын жылай берели. Негизи 30 минут көрсөтүп аттыбыр, скорее всего 30 минут көрсөтүп аткан жеринен анан бул платный жол менен барбайлыбы, мен өзүм төлөйм деп платный жолду тандады. 985 рубль болду. А бул болсо мага 1000, 1100, 1200, 1300 берип атат. Неге десем, кайра платный жол менен кетип калышым мүмкүн депчи. Вот. Курсакты тойгуз элекмин. Роднойлор 10 мүнөттө жана домойду баскан жерде Барихадан, Илинкада, Глухова деген деревняга заказ берип койду. Ошону алып келдим. 436 рубль болду. 23 сентябрь суббота саат 9-дан 57 өттү. 3 минут алып подача, 1.12 коэффициент менен биринчи заказ. Кечинде түнү саат канчаларда 10 жарымдарда үйгө кирип тамактанып алайын деп кирип, анан көбүрөөк убакытка калып калдым. Бир сыйра уктап туруп, уйкуну кандырып, тамактанып алып чыктык мынакей бүгүн. Бүгүн 23 сентябрь айткандай эле барып иншалла саат 4-5-тергече иштеп, кечки саат 6-ларга машинаны жууп тазалап алып барып тапшырабыз. Бул уже жаңы күн. Сменаны бөлөк кылбай эле коеюн, ошо бир эле видеого камтып коеюн. 2 күндүк чыгарылышты. Бүгүн иштебейбиз негизи. Эптеп арендадан чыгарабыз. Анан барып машинаны тапшырабыз. Анан дальше иншалла көрө жатарсыздар. Бул видеону иншалла сиздер качан көрүп каласыздар? 26 сентябрь, 27 сентябрь белгисиз, но мен бул убакытта скорее всего Кыргызстанда болом. 25 сентябрга билет алып алгам. Бир ай мурун эч кимге айтпай келгем. Технично үйгө сюрприз кылып барам дегем. Эми көрөбүз. Здравствуйте. Пожалуйста. Всего доброго вам. До свидания. 13 минут таап келдим. Биринчи заказым 607 рубль болду. Бул азыр бир карап коеюн. Скорее всего бул тариф эконом болсо керек, себеп дегенде түнү Заградтан келе атканда домойду жандырып заказ берсин, пустой келбейин деп эконом жандырып келген болчумун. Анан эртең менен бул заказды алгандан кийин түшүнүп атпайм депчи. Азыр бир карап коеюнчу. Ооба, тариф эконом экен. Экономду өчүргөнбүз, эми только комфорт. По комфорту будем работать теперь.
Улица Чернышевского. Один, да? Вам также. До свидания. Yarım saat kelip koydum. 866 рубль тариф комфорт. Щелковское шоссе, да? Да. Всего доброго вам также. До свидания. 48 минут келіп koydum вокзалға. 1600 рубль. 1100 рубль болды. Анан эшикче болуп турду, таңын узурайын. Жолда келатканда сколько нам осталось ехать, сынок, дейт? 12 минут десем. Очень медленно едешь, успеем, дейт? Күлкүмө келтирип. Мен наоборот ушул кемпирлердин бирөөсүнүн колу сынып, бирөөсү дагы бир нерсе, анан эч нерсеге жарабайт. Буларга мындай бир резкий маневрлар, анан мындай резкий торможение же болбосо быстрая езда мындай бир дискомфорт создавать этпесин мүмкүн эмес го деп аккуратно, шашпай, комфорт менен айдап келатсам, медленно едешь дейт. Таксопаркка жакындап калганда бензин жанып калган болчу. 400 рубльга бензин куюп койдум. 134 километрге жеткендей бензин бар азыр. Машинаны жуудум, ичи сыртын чекчейтип, таксопаркты көздөй баратам. 10 мүнөт. Саат 5-тен 39 өттү. 17:39. Как раз ошол 18:00-лөргө барып машинаны тапшырып, анан кийин Анино метрого өтүп туруп кетип калабыз дейт көздөй. Майда чүдөлөрүбүздү рюкзакка салыштырып. Ошол. Мынаке машина. Көрдүңөрбү? Тапшырып атабыз. Чече жуулган. Ошентип, туугандар, сиздер үчүн бир доли секунд өтүп кетти, мен үчүн болсо бир 10-15 күн өтүп кетти болуш керек. Бүгүн 3 октябрь, мен Кыргызстандамын, өз үйүмдөмүн, пландаштырып эле келгенмин. Вот. Так, дагы эмне дейм? Эми ушул роликтин жыйынтыгы ушундай эле болуп өтүп атат. Эсеп китеп эч нерсе жок. Эми Кыргызстандан бир нерсе кылганга аракет кылабыз, контент жаратабыз. Анан дагы ким билет, Москвага дагы барып калышыбыз мүмкүн. Пока ушундай. Ушул жерден чейин көрүп койгон болсоңор чоң рахмат. Жаккан болсо лайктардан басып, комментарийлерден жазып, анан каналга каттала элек туугандар болсо катталып кетиңиздер. Всё, ошондой. Дальше сүйлөйүн десем сөзү өтө көп, поэтому кыскартып, кыска-муска так сүйлөп туруп жыйынтыктайын. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө бардыгыңыздарга ассаламу алейкум.